М? Бардыгыңыздарга кутман кеч, кандайсыздар? Ысык салам. Бул жерде ар кайсы географияны көрүп кеттик, Кыргызстандын ар кайсы бурчунан бар экен. Керек болсо Москвадан, Питерден, дагы Италиядан көрүп атышыптыр, Эң сонун анда эмесе бүгүнкү биздин презентациябызды баштай берелик. Бүгүнкү күн сиздер үчүн баягы биринчи жолу кирип аткандар үчүн, же болбосо буга чейин чын эле чечим чыгара электер үчүн дагы аябай өзгөчө күн болушу керек. Анткени көп адамдар байкайсыздар, баягы чечим чыгардым деп ойлойт, бирок чын жүрөгүнөн, чын дилинен чечим чыгарбай эле, балким бирөөнүн таасири үчүн болушу мүмкүн, бирөөнүн мотивациясы аркылуу болушу мүмкүн, же болбосо бирөө кандайдыр бир мажбурлаган үчүн болушу мүмкүн. Бирок бүгүндөн баштап сиздер ар бириңиздер ушул чечимди, туура жакка чечкенди көрө аласыздар деп ойлойм. Эми бул жерде мен слайдымды баштаардан мурун Luisa. Agora а, видео жакшы загрузка болбой калды, бирок бул кыскача видео болчу. Бул биздин Грузиядагы өзүбүз атайын ушул компанияга келгенибизге болгону ошол айда 4 эле ай болгон. Бирок ушунчалык жакшы жетишкендиктерге жеткенибиз үчүн биз атайын залда бизге сөз берилген да. И ошонун кыскача сиздерге фрагментин көрсөтүп кеттим. И ошол Грузияга барганда мынакей, биз өзүбүз жалгыз барган жокпуз. Ошол моментте уже өзүбүздүн командадагы 4-5 адам менен чогуу бардык да. И бүгүн сиздерге дагы ошол мүмкүнчүлүк жөнүндө айтабыз. Бул биздин компаниянын картасы. По-моему, не работает. Картасы менен биз ушул компаниянын берген төлөп аткан бизге акчасы менен чечилат да. Ар кайсы брендовый товарларды алып аттык, бүт брендовый магазиндерди кыдырдык, бүт баардыгын ушул карта менен төлөп аттык. Демек, бүгүнкү эфир сиздерге, мен ойлойм, именно туризм нишасында, туризм эмне үчүн биз именно туризм нишасын тандадык, Арген айтып кетти, эмне үчүн бул жака толугу менен өтүп кеттик, кыскача историябызды айтып кетти. Себеби бул туризм нишасы азыр ар бир адамга керек. Ар бир адам саякаттаганды жакшы көрөт, ар бир адам арзаныраак эс алсам дейт, үй бүлөм менен эс алсам дейт, керек болсо бекер эс алгысы келет. И ошолордун баардыгына баары билет, что акча керек экенинчи. И бүгүн эмне үчүн мен ушул 3 себепти дайыма айтып келем, эмне үчүн туризм нишасындагы биз тандаганыбызды. Бул аябай позитивдүү ниша. Экинчиден, буну баардык адамдар уже сатып алган, сатыштын кереги жок, жана объему 9 триллиондон жогору, 9,5 триллион. Бул статистиканы дагы өзүңөр изилдесеңер болот, бирок именно ушул статистиканын жардамы менен азыр биз баардык рынокто алып атабыз да. А, Так. Следующий слайд мынакей. Бул чоң экосистема. Бүгүнкү сиздерге айтып аткан биздин компания MW Airlife деп айтылат. Бул англисче аббревиатура, мисалы Making Wishes Real Life деп коюлган. Воплощай мечту в реальность. Кыялыңды ишке ашыр деп чечмеленет да. 2013 жылдан бери рынокто 12 жылдан бери иштеп келатат. Элестеткиле, мен ушул мына статистикаларын, ушул презентацияларды жаңы Арген мага айтып кеткенден кийин эле изилдеп карап, ошол приложениянын сайттын ичине кирип эле вообще оозум ачылып калды. Потому что биз туризм сферасында 1 жылдай окуганбыз, чтобы кийин өзүбүздүн кодубуз менен эле, өзүбүздүн баягы билимибиз менен эле жер кыдыралы деген бизде кыялыбыз бар эле да. Мына ошол нерсени ушул компания аркылуу ишке ашырып отурган мезгилибиз. И бул компания мына 5 континентте международный клуб болуп аткан үчүн 5 континентте чоң чоң офистери бар. Америкада, Францияда, Дубайда, Англияда и Кытайда. 100 миллиондон ашык годовой оборот, 100 миллион доллар. 500 миңден ашык участниктер бар дүйнө жүзү боюнча, элестеткиле. И сертификаттары бар. IATA, Tout Friends и ETOA деген сертификат. Бул кадимки эле международный тур-оператор. Мисалы, биз туризм сферасында иштегенге биз билебиз да, именно туризмде
Биз мисалы жанагындай горящий турларды туроператорлордон сатып алып, анан биз сатчубуз да клиенттергечи. Сиздерге мына даяр чоң экосистеманы берип атат компания. Бунун ичинде элестеткиле дүйнө жүзү боюнча 2 миллиондон ашык отель бар деп айтышты. Мен ошондо эле сразу приложенияга кирип туруп, жана направление деген жери бар. Ошол жерине Кыргызстан деп жазсам эле сразу 100дөн ашык отель чыкты. Элестеткиле, бул компанияны биз өзүбүз Алматыда жүрүп биринчи жолу угуп атабыз, бирок уже Кыргызстандан 100дөн ашык отельдер бул компания менен уже договору бар экен. Булар менен биргелешип сотрудничество кылат экен, көрдүңүздөрбү? И авиабилеттерди да карасак болот, апартмент, виллалар бар, еще круиз бар экен. Элестеткиле, круиз аябай популярдуу болду бизде. Билесиздер, көптөгөн адамдар ушул круизге барып келгендер, канча деген тиги ошол жака давай акча топтоо депчи, баягы көпчүлүк адамдар ошол круиз аркылуу дагы путешествияны жакшы түшүнүп калышты да. Ошол эле круизди башка жактан издеп кереги жок. Бул жерден напрямую силер заказ берсеңер болот. Ошол Костабы же МСКбы, ошол корабль компания лайнерлердин баардыгын силер өзүңөр напрямую заказ кылсаңар болот. Курортторду, билеты на концерт, аренда автомобиль. Еще мага жаккан жери мына международный шопинг в аутлетах. Көрдүңүздөрбү, бара баягы бизде деле магазиндер, майда чүйдө магазиндер жабылып, баары тең чоң торговый центрларга кийим алып калышты. Брендовый аутлеттер ачылып баштады, көрдүңүздөрбү? Вот ошол брендовый аутлеттин баардыгы бул жерде бар. Шопинг молл бар ушунун ичинде. Анан кеңири дагы айтып кетем. И развлечения, то есть жанагындай экскурсияларга дагы билеттерди алсаңар болот. Жана бул компаниянын основатели Йони Ашуров азыркы учурда туризмди жаңы деңгээлге чыгарган адам. 12 жыл бою булар Европа жана Америка рыногунда иштеп келген. И азыр СНГга кирип жатышат. Демек, рынок жаңы гана ачылып аткан мезгили, андыктан бул жерде отурган мына 74 000 адамга аябай повезло. Силер именно рынок жаңы ачылып аткан мезгилде кирип атасыздар да. Бул компанияны эгерде силер башында жаңыдан рынок ачылып аткан моментте угуп баштасаңыздар, силер көптөгөн бул жактан акча тапсаңар болот. И жана мен айтып кеткен сертификаттардын түшүндүрмөсү, ошондой эле Trustpilot деген сайт бар. Бул эч кандай независимый сайт. Бул жерде именно адамдар ушул приложениялар аркылуу саякатка чыккандарды, турагентстволор, жанагындай Booking деген сайттар бар го, Expedia, ошолордун баардыгында сайт аркылуу баягы отельдерди брондойбу же билет алабы, ошол жакта оценка беришет, отзыв беришет. И азыркы күндө бизде отзыв аябай жакшы, 4,8 деген оценкага Бул Trustpilot'tu өзүңөр да ачып карасаңар болот. Башка компаниялардыкы мындан ылдый. Жана ошондой эле бул кандай иштейт? Бул кадимки эле подписка менен иштейт. Бул жерде сиздер например, кадимки эле азыр тренд болуп атпайбы болгон жерде, мисалы азыр деле мына зумду үйдө отуруп же болбосо кайсыл жерде, дүйнөнүн кайсы бурчунда отурбай эле мына ар бир өлкөдөн кириште Кыргызстандын кайсы бир бурчунан жазып жатышат, башка мамлекеттен жазып жатышат. Ошолордун баардыгы мына азыр ондо чогулуп алып баарыбыз бир жерде сүйлөшүп атабыз да. Бул дагы зумдун баягы касиети да, башкача айтканда. Ушул бизге 40 эле мүнөт берет бекер. Эгерде биз буга төлөп койсок, биз кеңири пайдаланабыз. И ошондуктан биз ай сайын подписка кылабыз. Подписка кылып $17 төлөп турабыз, чтобы бизге кеңири убакыт берет. Netflixте деле адамдар азыр кинолорду, жанагындай американский кинолорду сразу чыгарым менен көрөм деп сразу эмне кылышат, бул жака да акча төлөп коюшат ай сайын. И алар кинолорду бекер көрө беришет. Amazon дүйнө жүзүн каптады. Азыр адамдар даже кийимдерди деле көбүнчө байкасаңар напрямую поставщиктерден, ошол производительдердин өзүнөн алып калышты. Үйдө отуруп алып эле заказ кылышат, зато үйгө чейин келет, доставка алып келип берип атышат да. Көрдүңүздөрбү? Бул дагы азыркы күндө тренд. И Travel Advantage бүгүнкү күндө сиздерге жанагы туроператор, турагент дегендердин ордун алмаштырып берип атат. Силер мисалы баягыдай болуп турагентстволорго чуркап же болбосо даже вот Booking, деле биз деле өзүбүз отельдерди брондочубуз. Көрсө, Booking өзү деле ортомчу экен да. То есть ошолордон дагы силер бул Travel Advantage аркылуу саякатыңарды еще арзан кыла аласыңар. Именно отельдерге компания 150% гарантия берип атат. Силер башка жерден дагы арзан вдруг отель таба алсаңар дагы ошонун айырмасын силерге кайтарып берет да. И Travel Advantage болсо
эч кандай посредниги жок, рекламага акча коротпойт, сырткы баягы сотрудниктерди менен башы оорубайт, аренда төлөш керек, айлык төлөш керек деп. Бул только клубдун мүчөлөрүнө гана ошол отельдерди гарантиясы менен арзан чыгарып берет. И ошондуктан силер буга эмне кыласыздар, болгону подписка кылып коесуздар дагы и колдоно бересиздер, как кадимки эле пользователь сыяктуу. Бул мобильное приложение, мына могу телефонуңарда эле көчүрүлөт. Play Market, App Store дегенден эле монтип чыгып калат. Бул жерде көпчүлүк ушундай клубдардын даже приложениясы жок, алар сайт аркылуу киришет. А бул дагы бир жетишкендик, что силер Play Market, App Store'дон ушуну платформага приложение, кадимкидей эле приложение кылып көчүрүп алып колдоно бересиңер. Бул болсо биз салыштырганбыз, кыскача бир күндүк баягы отельдерди салыштырганбыз, кандай букингде кандай, а биздин платформада кандай. Могул Таиланддагы отель элестеткиле. Бул отель Шанти Лодж деген ошо Пукеттеги отель болчу. Бир ночко 2 кишиге $64 деп чыккан booking.comдон. А бизде болсо ошол эле отель, мына карагыла, 3 звездочный, бир ночко $35. Көрдүңөрбү? 48%, почти жарым, 2 эсе арзан болуп атат да. Бул болсо Турция. Турцияда дагы 2 эсе арзан, 55% арзан. Нашира Сити Резорт болчу. Бул 4 звездочный, бир күнгө, бул жерде тоже ночь, 2 взрослыйга $433. А бизде болсо ошол эле отель $196. Көрдүңүздөрбү, кандай разница болуп атат. Казакстандагы отель тоже, Гранд отель $70, а бизде болсо $51. И плюс бул жерде искусственный интеллект бар. Искусственный интеллект деген жана мен айтып аткан сиздердин мына чөнтөгүңөрдө турагент болуп калат да. Келесиңер дагы сурайт силерден, направленияны өзүңөр жазасыңар. Мисалы мен Мальдивга баргым келип атат, же Дубайга, же Малайзияга, билбейм, Турцияга дейсиңерби, жазасыңар дагы, могул жерде датасын коесуңар. Анан кийин дальшени бассаңар, следующийди бассаңар, бюджетиңиз кандай деп сурайт. Бюджетиңерди жазасыңар, ким менен барасың деп сурайт. Жазасыңар семья менен же там достор менен деп. И анан кандай эмне менен алектенгиңер келет, ошолорду белгилейсиңер. Минимум бир 5 түр экскурсияны белгилеп койсоңор, ошого ылайыктап силерге тур даярдап берет. Элестеткиле, силер үйдө отуруп алып эле тур заказ кыласыңар. Каалайсыңарбы, азыр мына август башталдыбы, сентябрга тур даярдап алып семьяңар менен чыгып кетсеңер болот. Через это приложение силерге аябай выгодно, потому что силер переплата кылбайсыңар, агенттин комиссиясын төлөбөйсүңөр. А биз как агент убагында параллельно иштеп койчубуз. Мисалы бир тур сатсак, 2 кишилик тур сатканда анан бизге $40, $50 максимум бөлүп беришчү да. И то биз аякта 1 саат, 1,5 саат карайсың кечкечи, баягы салыштырып, клиент менен сүйлөшүп деген сыяктуу. А бул жерде болсо, пожалуйста, өзүңөр колдонгон үчүн эле еще канча экономия кылып атасыздар. И эң башкысы, бизде Life Experience бул деген компаниянын эксклюзивный турлары. Именно ушул клубка мүчө болуп, подписка болуп киргендердин арасында гана болот. Муну башкаларга сата албайсыңар. Муну мындай перепродажа кылганга болбойт. Только ушул клубдун мүчөлөрү гана бара ала турган жерлер да. Бул жерде эксклюзивный турлар болот, клубный система дагы бар, тематический поездкалар дагы бар. И биз келгенде, жаңы келгенде, бизге айтышкан, что силерге можно даже өзүңөрдүн командаңарга биз тур уюштуруп беребиз деген да. Какой-то бир статус жаап коюш керек экен, и все, силер кааласаңар мына Кыргызстандын бир жерине уюштурсаңар болот деген. И ошондой эле биз эмне кылганбыз, биз Ысык көлгө уюштуртабыз дегенбиз. Буюрса ошол тилегибиз орундалды. Бул бир гана биздин эле эмес, ошол Кыргызстандагы команданын суранычы менен болуп жатат. И буюрса 22 августтан 29 августка чейин биз Новел деген корумду дагы аябай сонун резортто эс алабыз. Элестеткиле, все включено до эс алабыз да. Ошонун баардыгын компания ушул через тур аркылуу кылып берди. И давайте кыскача ролик көрүп коелу. Поехали. Биздин групповой турлар кандай өтөт. Бул Грузиядагы групповой тур, Тбилисидеги. Everyone will stand alone. I Это life experience Грузия. Мгм. Кыскача ушундай. Кыскасы, бул жерде биздин групповой турлар аябагандай өзгөчө өтөт да. Тренинг дагы болот, обучение дагы болот. Кыскасы, баардыгы бир. Мгм. И мынакей Мекке, караңыздарчы, мына Меккени дагы коштурттук да. Бул Мекке негизи баягы
кандай десем, бул жерге албетте биз зыярат кылыш үчүн барабыз, только мусулмандарга болот, билесиздер. И биз мисалы мусулманбыз десек, албетте ушул мүмкүнчүлүктү дагы пайдаланып калсак болот. Элестеткиле, могул отель, Мекке Аль Азизах деген отель башка букингтерде бер жагы дегенде эле бир жумага $990 экен. Почти $1000 элестеткиле эки кишигечи. А бул жерде болсо силер $199 менен эле ошол жерге, бир киши $199 менен эле ошол жерге бара алат да. Завтрагы включен. И, пожалуйста, зыярат кылып келсеңер болот. Бир жумалык умра деп койсок болот да муну. И ушуну дагы биз эмне кылдык, компанияга суранган үчүн муну бизге кошуп беришти. Көрдүңүздөрбү, компания бизди угат. Демек, компания уккан үчүн анан ушунчалык өнүгүп атат. Көп компаниялар өзүнүн партнерлору эмнени каалап атат, командада адамдар, клиенттер эмнени каалап атат, аларга башын ооруткусу келбейт да. А бул жерде болсо президент постоянно биздин сунуштарыбызды аткарып келатат. Көрдүңүздөрбү, бул дагы чоң плюстардын бири. Ошондой эле дальше дагы ушундай сыяктуу турлар бар бизде. Бул турлардын арасында мына Вьетнам бар, Рим бар, кыскасы Европанын көптөгөн шаарлары бар, Египет, Шарм-эль-Шейх бар, булардын арасында Рейкьявик бар, мына Исландия. Кыскасы 2026-га чейин уже турлардын бардыгы даяр. Мунун баарын силер кабинеттен көрсөңүздөр болот. Еще моундай шопинг молл бар. Мен мына бир эле ушул парфюмду эле салыштырып кетейин. Calvin Klein'дин парфюму обычный сайттарда $113 турса, а бизде ошол парфюмду $40 ала аласыңар деп атат сайттан. И анын ичинен мына 14 баллды колдонсоң болот. Ошондо $26 эле силер ушул парфюмду ала аласыңар. Көрдүңүздөрбү? Еще и travel кредит топтойсуңар. Биз ушундай travel кредитти колдонуп отуруп, биз эмне кылганбыз? Ош Нуру деген отельди бир суткага $2 брондогонбуз да. Көрдүңүздөрбү? Муну дагы азыр жолдошум көрсөтүп келет. Кабинетти баарын көрсөтүп берет. Андыктан давайте аягына чейин активдүү отуруңуздар. Бизде уже мына 80 000 адам болду. Молодцы. И эң сонун болуп атат. Давайте чатты дагы окуп коелук. Талас, Москва, так окудук. Нуриза, Казакстанда болуп өткөн турду кайра брон кылып алсак болобу дейт. Кыскасы, бул жерде эң башкысы азыр сиздерге самый ключевой момент келди. Бул жерде кантип кошулабыз, кантип клубка мүчө болобуз, кантип ошол силер айтып аткан акчаларды табабыз, кантип силердей болуп саякатка эркин чыгып кете алабыз, бир айгабы, там, не знаю, ай сайынбы, биздики почти ошондой эле болуп атат, ай сайын саякат болуп атат да. И ошонун бардыгын азыр жолдошум силерге сонун кылып көрсөтүп берет, кабинеттерди дагы ачып берет, потому что мен айтып атпаймынбы, бул жерде маркетингди только түшүнгөн адам кылып кетет экен да. И арген эсептеп туруп эле бул жерде 3 айда биз $10 000 тапсак болот экен деп эсептеп чыккан. Элестеткиле, 3 айда. И ошол 3 айда $10 000 тапсак болот экен, айлык тапсак болот экен дегенден кийин, ошол айлыкты элестеткиле, биз 3 айдан кийин таптык реально эле. И андан кийин уже кийинки айлыктары 15 000, $20 000. И ушинтип эле биз уже, оказывается, компаниянын эсеби менен уже бир жылдын ичинде мисалы $100 000 тапкандарга бизге перстень берет экен да. Элестеткиле, шакек берет экен, алтындан жасалган бриллианты мененчи. И ошондо 3 айдын ичинде 25 000, биз андан дагы айлыгыбыз чоң чыккан үчүн биз ошол шакекти уже ыйгарып алдык. Арген буюрса уже сентябрда ошол Стамбулда бизде тоже признание болот, ошол жактан уже тапшырат, аты менен келет, уже компания атынан бери жаздырып койду, уже кетирдик. И за счет компании биз уже мына буюрса сентябрда Португалияга кетип атабыз да. Поэтому бул жерде аябай керек болсо бекер саякаттаганга да шанстар бар. И плюс акча тапсаңар дагы болот да. Андыктан сөздү жолдошума берейин. Как раз кантип бул жерде 3 айда бер жагы дегенде эле $10 000 айлыкка чыкса болот, ошол жөнүндө кеңири айтып берет да. Давайте, сөз. Чоң рахмат, чоң рахмат. Нуризага терең ыраазычылык, Молодцы, молодцы. Давайте видеолорду да күйгүзүп алалы. Анткени чын эле биз мененсиңерби же калп эле биз мененсиңерби билинбей калып атат. Давайте видеолорду күйгүзүп, чын эле кимдер бар экен көрөлү. Бир эки адамды мүмкүн бүгүн тартабыз дегендей, бүгүн киргизебиз дегендей, бүгүн бизге кошобуз дегендейчи. Анан азыр кабинет жагын көрсөтүп коеюн. Так, чийгендер чийбеңиздер. Прям так. Нуризага терең ыраазычылык, сонун кылып прям түшүндүрүп берди. Мына бул биздин кабинет Travel Advantage. Көрүп эле жүрсөңүздөр керек. Кала менде азыр $1161 баллы лояльности чогулуп калды. Бул $1161.
плюс туристический кредит 50 000 дейт да. Эми бул кайсы убакта чогулат, кандай убакта чогулат, азыр мен сиздерге көрсөтүп берейин. Бал жагын Нуриза айтып берди кандай чогулат экенин. Ай сайын компания сиздерге $240 берип турам деп атат. Бул эмне экен, сонун нерсе. Анан могул 50 000 туристический кредитти элестеткиле, мен бир 10 чакты отельди эми бекер ала алам. Бекер ала алам 10 чакты отельди элестеткиле. Бул как раз таки бизге аябай жакшы. Жакында Астанага барабыз. Астанадан эмнекен тоже эмнекен бекер гостиницаларга жатып келет экенбиз. Бул дагы чоң ийгилик. То есть бул жугуштуу болсун деп эле коюш керек. Чоң рахмат ар бириңиздерге, сонун болуп жатат дегендей. Анда эмесе бизди баштадык. Мына экосистема жагын көрсөтүп кетти го Нуриза. Гостиницаны, авиабилет, автомобиль, трансфер, круиз бүт алсаңар болот. Мына лайф экспириенс десеңер лайф экспириенс, ысык көл десең ысык көл. Иши кылып эмне экен, баары бар экен биздечи. Мына карагыла, мына плюсту бассам азыр дагы чыгат. Эмне деген жерлер гана чыкпайт экен бизгечи. Так, азыр бир аз загрузка болуп жатыптыр. Вот анан суроо жооп, эч коркпоңуздар, баардыгыңыздарга бүгүн суроо жооп дагы болот. Кенен суроолоруңарга жооп берем. Кандай суроолор болбосун жаза бериңиздер, баардыгын башынан баштап окуп жооп берип, кыскаса силерди бүгүн эмнекен толугу менен кечиресиздер, толугу менен баардыгыңарга жооп бергенге, толук жооп алганга бүгүн сонун мүмкүнчүлүк бар. Сонун мүмкүнчүлүк бар. Вот, карагыла, курорттор бар экен, наземный транспорттор, развлечение, жанагы суунун астына кирип, андай мындай деген биз аны кылдык, суунун үстүнө чыктык. Кыскасы пребывание, билеттер бар экен, Team Trips. Эгерде платинум деген статус жапкандар уже командасы үчүн Team Trips дейт. Менин команда мынча адам бар, мага бул жерге мынча кишиге тур уюштуруп бер десеңер, компания уюштуруп берет каалаган жериңе. Элестеткиле. Быстрые сделки, клуб, ну кыскасы баардыгын аласыздар. Баардыгы бар. Ушунун баардыгы чоң экосистеманын аркасында миллиондор жатат да. Миллиондор жатат. Давайте эми мындай кылабыз. А, Чатка жазып коюңуздар, чатка жазып коюңуздар. Ким эми ушинтип бизге окшоп, мен биз 5-6 өлкөгө барып келдик. 5-6 өлкө. Мына 6 айдын ичинде бир 6 өлкөгө барып келдик. Эми карагыла, августта бизде лайф экспириенс каякта болот? Ысык көлдө болот. Сентябрда уже виза жасатып атабыз, иншалла, Португалия. Потом октябрда Стамбул. Ноябрда круизибиз бар экен. Декабрда Мекке бар. Элестеткиле, ай сайын экен. И буга чейин 6 ай ичинде мен 6 өлкөгө барып келиптирбиз. 6 өлкөгө, келинчегим экөөбүз. Эми ким ушундайды каалайт? Биз ошол жака бир да тыйын короткон жокпуз. Чөнтөгүмөн 1 сом алып чыккан жерим жок. 1 сом ал убакта алып чыга алмак да эмесмин. 1 сом алып чыкпай, чөнтөктөн постоянно бекер саякаттап, бекер эмес эми тапкан акчаң, компаниядан тапкан акчадан дагы ар жака тиги билеттерге кетип атты, андай мындайга кетип атты, бирок тапкан акчадан эле кетет да. Бул компаниядан тапкан. Лишний чөнтөгүмөн чыккан жери жок. Вот ушуга суроо ким арабызда барбы ушундайлар? Бекер саякаттап, еще дагы акча табам деген. Еще дагы акча таап, шакек алып, журналга чыгып, ким ошондойду барбы арабызда ушундайларды? Мен плюстарды жазып коюңуздарчы, канча плюс экенин көрөлү. Эгер реально көп плюс болсо анда дальше продолжать этебиз. Жана бриллиантовый шакек алат экенбиз, бекер саякат экен, саякаттын аркасында еще акча. Мен бир тыйын коротком, ал кезде тыйын эмес, эч нерсе корото алмаган эмесмин, честно айтайын. Анткени минуста болчумун. Но вау! Вау! Плюстар супер! Мессага. Вообще молодцы, молодцы, азаматсыздар. Супер, супер, супер. Жанагы бүгүн ушу активдүү болуңуздарчы, активдүү болуп берсеңиздер эле болду. Самый главный активдүү болуңуздар. Эң жакшысы ошол. Эң башкысы активдүү болсоңуздар эле эмнекен баардыгын көрө жатабыз да. Анан, урматтуу лидерлер, мен силерден дагы бир суроо бергим келип жатат. Молодцы, аябай активдүү экенсиздер. Бүгүн сиздерди
Ким деген адам, атын жазып коюңуздар, или атын фамилиясын ким деген адам сиздерди киргизди ушул сайтка, ой ушул ссылка менен берди. Жазып коюңуздарчы, ким көбүрөөк иштептир, ким, вау, Рита Бакуля дейт, Тамара Жешенова, супер, 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 молодцы, молодцы. Досум Бакуля чакырыптыр бирөөнү, бир айфонду Динара чакырыптыр, Асель дейт, Салия дейт, супер, молодцы. Салтанат чакырыптыр. Так, жетишпей баратам. Так, Элиза чакырыптыр, Алтынай, Жамал эжеден бар экен, Нургүл эже дейт, Салтанат дейт, Рабия дейт. Так, Нуриза, Санабар, Салтанат, Рина, Салтанат Кызыл суу дейт. Нургүл дейт, Айнагүл дейт. Азаматсыздар, азаматсыздар. Мен финанс эркиндикке чыгып еще саякатка чыгам. Молодцы, Гүлзат эже. Бүгүн иншалла бардыгын айтыңыздар. Бардыгы иншалла аткарылат. Бардыгы аткарылат. Менден еще мындай суроо берген. И ушул суроону эң башында мен киргенде ушундай мага суроо келгенде, эми сиздерге берем азыр ушул суроого. Мен, блин, өзүмө өзүм ошол моменттечи жиним келет да, ушул моментте чоңураак сумманы айта бербей деп эле калдым да, анткени мен бир аз азыраак сумманы айтып коюп турдум, но ошол суммадан дагы азыр аябай көп акча таап атабыз да, андан дагы эки эсе акча таап атабыз. Так что компания, урматтуу лидерлер, баардыгыбыз жетет экенбиз. Ошол моментте бизде деле кыйынчылык болгон, биз деле жөнөкөй адамдарданбыз. Биз деле мындай прям асмандан түшүп калып эле лидер болуп, же болбосо прям крутой крутой болуп келген эмеспиз. Биз деле силердей эле адамдарданбыз, силердей эле карыз болчу, силердей эле мүмкүн там проблемалар бар болчу. Саякатка чыксак дагы эми мынчалык прям яркий саякаттарга барып келген эмеспиз. Вот, тем более ажыга бара албай жүргөнбүз. Вот компания эмне кылып атат? Компаниянын аты Making Wishes Real Life. Кыялыңды чыныгы жашоого айландыр деген да. Компаниянын аты. Кыялың чыныгы жашоого айландыр. Чын эле прям сонун ошондой компания экен, урматтуу лидерлер. Так, Малина деген сонун атыңыз бар экен. Кечээ эле кошулдум, ийгилик баарыбызга. Досум Сайрагүл Нуржамал, мен так, азаматсыздар, канча адам иштеп атат, канча адам иштеп атат. Ушул силерди чакырып келген адамдарчы, көбүнчөсү мен тааныган лидерлер экен. И көбүнчө баардыгы эмне кылат, силерге жакшылык каалап атат. Ушул көрчү, аргенди көрүп кой, аргенди акчаны ал депчи. Анткени мен да бирөөнү көрүп, и ошондой акча алсам экен деп, иншалла ошол акчаларды алып жаткан кирбезибиз да. Анан, так, азыр көрсөтүп коеюн. Так, вот, мына команда Могул полностью менин доходторум экен. Карагыла. Бүт канча түшүп атат? Вот мына 10, 105. Могу минус дегендери уже мен эмне кылып атам? Токен чыгарып атам. Токен катары жана внутрянка бар го? Внутрянка катары чыгарып атканым. Вот, карагыла. 20, 30 дейт. Мына. Могу 589, 590 деген көрдүңөрбү? 200-үнчү турат го. Ушуну чыгардым деген сөз. Чыгарды деген сөз. Карагыла. И мындай аягына чейин 20, 30 доллар деп атып, карагыла. Компания эмне кылат? Миллиондорго чейин берет экен акчаларды. Карагылачы. 20, 30, 10, 40, 50, 60. Вот акыркы моментте карагыла, могу жерде 60 да бар экен. 560 жүрөт бир берген. 20, 30 в основном карагыла. 50 доллар. Могу капталын көрүп атасыңар, Канча отчет бар? 814 отчет. Элестетки, еще жарымысындабыз биз. Акырына жете элекпиз. Так, көрдүңөрбү? Команда. Миллиондор ушакта. Миллиондор ушакта. Мен чисто акча табам дегендер бар болсо, туура жердесиңер. Мен бүгүнтөн баштап акча табам деген жерде болсо, бүгүнтөн баштап кошулуңуздар. Реальный акчалар бар экен бул жерде. И ушуну карагыла, канча отчет, карагылачы. Канча отчет. Канча отчет. Биз еще 21 июлга чейинкиси эле бул. 21 июлга чейинкиси эле мен компаниядан сурадым эле, ушундай кылып чыгарып берчи мага десем, компания эмне кылып атат? Чыгарып берип атат да. Элестеткиле, ушунча акчалар бар. Ушунун баардыгын эми кошо турган болсоңор, эми мен муну вообще ойлонбой турган акчалар экен, көрө элек акчалар экен. Бул бир. Эми карагыла. Экинчиден, кандай компанияда иштеп атабыз?
лидерлер, карагылачы канча өлкө бар. Ушул өлкөнүн любойунан иштесеңер болот. Албания, Аруба, Гватемала, Гондурас, Индонезия, Ямайка, Люксембург, Кыргызстан, любой өлкөсүн алып, Уругвай там, Украина. Ушул жерден бүткүл дүйнө жүзү менен иштесеңиздер болот деген сөз. Бүткүл дүйнө жүзү менен. Бүткүл дүйнө жүзү менен иштеп, ушул миллиондорду алсаңыздар болот деген сөз. Мунун баардыгы, урматтуу лидерлер. Анан карагыла, эң башкысы могу travel for free деп турат. Бекер саякат алам десеңер, ушуну любой адам ала алат. Команда кура албасаң дагы, эч ким бир адам каттай албасаң дагы, ушул бекер эки кишилик саякатты ала аласыңар. Самый главный эмне кылыш керек экен? Көрдүңөр, менин самолетчигим 4 айга чейин жылды. Мына 4:12 деп калды. Ушул жерим 12:12 болгондо компания мага эки кишилик бекер саякат берет. Бир аккаунттан. Келинчектин аккаунту бар, аныкы дагы 4 болуп калды. Азыр эмне кылабыз? 4 киши барып келсек болот. Как раз ата энебизди дагы бекер алып барып келсек болот экен. Бул эмненин белгиси? Бул мындайча айтканда компания сиздерге айтып атат, саякатты бекер берейин дейт. Мына ушинтип саякатты да бекер алып койсок болот экен. Плюс акчаны да берейин дейт. Акчаларды да алып койсоңуздар болот экен, урматтуу лидерлер. Так что ушунун баардыгы бизде бар. Ушунун баардыгы. Анан кийин караңыздар. Bootcamp 2025 деп турат. Мына кара көрүп атасыңар үстүндө. Стамбул дейт. Урматтуу лидерлер, мындай семинарды биз көргөн эмеспиз. Ушул жерге кирип билет сатып алып койгула. Стамбулга и кеттик. Стамбулга дагы эмне экен, заодно эс алгыча сонун буткемпти көрөбүз. Буткемп деген биздин Алтайда ким кандай статус жапса ошолорду 3000 кишилик сахнага чыгарат. Мировой дүйнөлүк сахнага. Элестеткиле, ким Силвер жапса, 3 эле адам менен Силвер жабасыңар. Ар бир Силвер жапкан адамды дагы эмнеген куттуктайт. Силверле болгону Силвер жапсаңыз дагы силерди о Силвер молодец, кут болсун, куттуктайм деп куттуктайт да. Бул дагы сонун нерселердин бири. Анан команда ким? Вот мына мага мындай суроо келген. Арген 31 декабрдын 31 декабрга чейин кандай айлыкка чыккың келет? Канча доход айлыкка чыккың келет деген суроо келген мага. Канча айлыкка? Келе силерден ушул суроону силерге берейин. Ким канча, допустим, мына жөн эле жазып койбостон, давайте өзүңүздөрдү прям мындай чыгарыңыз да, мен мынча айлык депчи. Допустим, кээ бирөө айтышы мүмкүн, мен $5000 айлыкка чыккым келет, кээ бирөө айтышы мүмкүн, мен $100,000 айлыкка чыгышым керек, кээ бирөө айтышы мүмкүн, $1,000,000. Ну, бирок реальный айткыла, реальный. То есть 31 декабрь, мына караңыздар. Азыр бизде 6 ай убакыт бар. 6 ай убакыт бар. Же 5 ай, 5 ай убакыт бар экен, 5 айдын ичинде, 5 айдын ичинде ким кайсы айлыкка чыккысы келет? Прям ошол эмени жазып коюңуздар. Ушунча айлыкка чыккым келет деп. И көрөлү. $1000 болсо $1000 уялмай жок. Уялмай жок. Ай сайын, ай сайын. Ай сайын мен ушул айлыкка чыккым келет. Ай сайын мен ушуга, менин целим ушул болчу. Мисалы, ар бирибиз январь айында цель коебуз, максат коебуз. Мен ушунча айлыкка жетем. Мен ушунча айлыкка жетем дейбиз. И көрөбүз эми ким реально жетет. Канча экен дегендечи, ухо, $20,000 дейт. Нуржан Асаналиева. Молодцы. Асель $100,000 чыгам дейт. Вау, Салтанат $20,000 айлык. Бир айдабы 100 000 дейт. 100 000 сомбу же долларбы? Прям жазгыла. Ибадат $60,000 айлык дейт. Ошондо 31 декабрга чейин, Так, Зулайхо 100 000 сом айлык дейт. Сонун. Так, мен $100 чыгам буюрса, барскон дейт. Эмнеге аз, Жумагүл эже? Так, $10,000 жумасына дейт, алтын айым. Демек, $40,000 айлык кени. Сонун. Мен декабрь айында $100,000 айлыкка чыгам дейт. Мариям Сулайман, супер. Кайыркүл жазып атат. Мен $10,000 айлык дейт. Максуда, мага $1000 айлык дейт. Сонун. $10,000 чыксам деп тилеп жатам, Кудайым. Молодцы, Сайрагүл айым. Күмүш канча? Ай, канча? $10,000, $50,000. Айфон, 100 000 сом дейт айфон. Супер. $100,000 чыгам дейт. $100,000 Элиза Кудай бергин, жетет, бул бомба лидер. Так, $50,000 для начала дейт. Мен Кудай кааласа 100 сомго жетем дейт. И Фаридежен, эмне анча 100 сом? 100 сом бар эле аста. $10,000 дейт Гүлжамал айым.
Жылдыза 10 000 доллар, 100, баарыңар элестеткиле, 100 000 доллар, 10 000 долларга чыгып кетсеңиздер, сон болот, сон болот. Мен айына 1000 доллардан баштасам жаман эмес дейт Гүлзат атайым. Так, вот декабрдын 31-inde. То есть, элестеткиле, декабрдын 31-inde канча долларга чыгасыңар, канча айлыкка чыгасыңар. Вот, Айымка Дерканова 100 000 долларга дейт. Молодцы. Прям, эми аябай эме зверлер экенсиздер. Зверлер экенсиздер. И эң жакшы жакканы мага баардыгы азыр эменен мына лидерлер көп экен. Ушул группада лидерлер көп экен. Мен ушуну сездим. Анткени көп адам мындай суммаларды айта албайт, туурабы? Аллахым мени 100 000 доллар жеткирсе, 100 000 доллар иншалла до 31 декабря 2025, ура дейт. Так, Жанар Ашардан 100 000 доллар, молодец. Так, Жумагүл 100 000 доллар, Кудай буйруса дейт. Охо. Так, 100 000 доллар экен айфондуку да. Уже долларга секире башташты. Каныкей Жунус кызы 100 000 сом дейт. Супер, супер, супер. Эми команда, давай мындай кылабыз. Силерди көрдүм, молодцы, молодцы. Давайте в среднем давайте. Менин аккаунтум айына 20 000 доллар берет. Менин аккаунтум, менин аккаунтум айына 20 000 доллар берет. Эми ушул 20 000 доллар, мисалы ушул аккаунт канча турар экен азыр байкайлы. То есть канчага жетет, канча турат ушул аккаунт, караңыздар эми. Мен ушуну мындай эле эсептеп коебуз. Биздин цель, давайте мына көбүнчөсү жазып калды, 10 000 доллар айлык деп. Ай, чийбей келечи, пожалуйста. Так, мына мен дагы что-то туура эмес жаздым. 1100 1100 000 доллар дейби? Ошондой да барбы, Пожалуйста, чийбей туруңуздар. Азыр экранга тийбей эле койгула, жөн эле карап тургула. Жөн эле карап тургула. Бул экранды мен ачтым. Мен ачтым. Чийбей эле койгула, карабай эле койгула экранды. Тийишпей эле койгула. Мына биз ами молодец, тийишпе деген сайын укмуш чечесиздер го. Так, биздин максат, биздин максат 10 000 доллар айлык. Эми команда, 10 000 доллар айлык кандай жетсек болот? Кандай жетсек болот? Кандай эме бизнестер бар, жасай бергиле. Муну иштеп жасасак болот, тигини иштеп жасасак болот депчи. Бирок менин версиям бар. Менин версиям, биз недвижимость менен жетсек болот. Туурабы? Недвижимость. Эмне кылабыз? Мисалы Дубайдан 1 000 000 долларга үй алсак, аны сдавать этсек, айына 5 000 доллар келип турат экен. Сиздин бирок башыңыз оорубайт, эч ким тийишпейт сизге. Сизге эмне экен? Ушул недвижимость үчүн 5 000 доллар берип турат экен. Эми карагыла. Биздин задача эмне экен? Айына ушул аккаунт бизге айына 10 000 доллар алып келип бериш керек да, туурабы? Ай сайын 10 000 доллар. Иштейсиңби, иштебейсиңби, 10 000 доллар алып келгендей болуш керек. Ошондо биз эмне кылышыбыз керек экен? Недвижимостьтан 2 000 000 долларга алышыбыз керек экен. 2 000 000 доллар. 2 000 000 долларга недвижимостьтиң бар болсо, сага ай сайын 10 000 доллар түшүп турат экен, айлык. Элестеткиле. Сонунда, Дубайда үйүң болсо, особняк, эки особняк. Алып койдуң, сдавать этип койдуң. Болду. Ай сайын, как полагается, сен билесиң, 10 000 доллар сага түшөт. Ай сайын. Ай сайын. Элестеткиле. Эгер недвижимость менен ала келгенде, менин аккаунтум 4 000 000 доллар турат экен. 4 000 000 доллар. Элестеткиле. Потому что мен билем, мага 20 000 доллар түшүш керек. Кийинки айдын бирине чейин мага 20 000 доллар түшүш керек. Мен билем уже. Элестеткиле. То есть менин аккаунтум 4 000 000 доллар турат экен, эгер недвижимость менен санай келсек. Кандай экен команда? Кандай экен? 4 000 000 доллар. Бир аккаунт. Мен бирок бул жерге 4 000 000 салган жерим жок. Туурабы? 4 000 000 доллар салган жерим жок. Но эмне экен, 4 000 000 долларга биз жетип койсок болот экен. Эми караңыздар. Экинчи, давайте, во-вторых, дагы кандай нерсе бар бизде? Бизде акции, облигации деген нерсе бар. Туурабы? Акциялар, криптовалюта, андай мындайга салгыла, такпак дегендер бар го, Давайте грубо акции дейбиз. Эми экинчи вариант, биз эмне кылабыз? Акцияларга салабыз.
акцияларга салабыз. Мисалы, бир мисал айтып коеюн, кока коланын акциясына салсаң, чтобы 10 000 доллар дивиденд алыш үчүн 1 000 000 долларга алар 2,5 миң доллар дивиденд берет акцияга. 1 000 000 долларга 2,5 миң дивиденд берет. Эми карагыла, 10 000 доллар ай сайын алып туруш үчүн мен 4 000 000 доллар акцияга салышым керек экен. 4 000 000 доллар. 4 000 000. Ну бар, кээ бир акцияларга тоже 2 000 000 салсаң, 10 000 доллар ай сайын дивиденд төлөп берип турат. Барбы 4 000 000 доллар силерде? Барбы? Сала турган. Жок болсо кетти кийинкисине. Дагы эмнелер бар? Давайте жазыңыздар. Дагы мындай бизнес кылсак болот, муну жасасак болот деңиздер. Үчүнчүсү, биз дагы эмне кылсак болот? Үчүнчү вариант. Давайте третий вариантты айтып коюңуздар. Не кылсак болот дагы? Арабызда ыр чыгаргандар барбы? Ыр чыгаргандар, китеп чыгаргандар барбы арабызда? Ыр, китеп, китеп жазгандар барбы? Китеп жазгандар. Китеп. Дагы эмне? Дагы кандайлар бар арабызда? Кимдер бар? Жазыңыздар комментарийге. Жаза алсаңар, эгер жаза албай да окшойсуздар, комментарий жабылып калдыбы же эмне? Ыр китеп жазып эмне экен, силер тоже 10 000 доллар айлыкка чыксаңыздар болот. Но биз когда-то ушуну угуп калдык. Ыр китеп чыгарсак болот экен, ошону сатып 10 000 доллар айлыкка чыксак болот экен. Анан ежедневник чыгарганбыз. Ежедневник. Анан биздин командадан, оказывается, ушу ежедневникти бизди тааныбай эле алгандар бар экен. Бул Мунара же командасына тараткан экен, кээ бир командалар, ушу биздин ежедневникте 6 жыл мурун чыгарган, 5 жыл мурун чыгарган ежедневнигибизди алар алып колдонуп жүрүшкөн экен, оказывается. Ушу ежедневник чыгарып 10 000 доллар айлыкка чыгалы дегенбиз, бирок тилекке каршы что то анчалык сатылган жок. Прям биз ойлогондой, и 10 000 доллар айлыкка чыкпадык дегендей. То есть бул вариант дагы эмне экен, кээде болуп кетиши ыктымал, болбой да калышы ыктымал экен. Дагы кандай вариант бар? Бизнес бар, бизнес. Бизнесте баардыгыбыз билебиз, 95%, давайте 90 деп коеюнчу. 90%, көбүнчөсү эмне кылып атат? А, То есть биткоин ушу акцияга кирет, акцияларга. Так, 90% эмне болуп атат биздики? 90% банкрот болуп атат. Эмне үчүн? Потому что ар бир бизнестин окупаемости бери дегенде эле 5 жыл. Но 5 жылга көбүнчөсү жетпейт, 2-3 жылда баардык бизнестер жабылып кетип атат дегендейчи. Еще аябай көп акча сарпталат бул жака деле. Прям башында мүмкүн бир аз акча саласың, андан кийин дагы бир аз саласың. Да. И бешинчи вариантты, муну мен айткан жокмун, муну миллиардерлер айтат экен. Муну Роберт Киясаки деп уккансыңарбы, көргөнсүңөрбү Роберт Киясакини? Давайте биз активдүү бололу, Роберт Киясакини көргөндөр барбы? Роберт Киясаки, мен что-то бүгүн укмуш страшно жазып атам, Азыр мынтип телефон эме кол менен жазайынчы, кол менен да жазса болот экен. Так, Роберт Киясаки деген бар. Миллиардер, тааныйсыздарбы? Окугандар барбы Роберт Киясакини? Естественно, бар Роберт Киясакини, Богатый папа, бедный папа, там Квадрант денежного потока деп жазгандар, ошол миллиардер бешинчи методду предлагает да. 10 000 доллар ай сайын табыш үчүн ушул методду предлагать этип атат силергечи, лидерлер. Эми ушул методду ошо бир миллиардер предлагать этип атат. Экинчи, азыркы президент ким эле бизде? Азыркы президент, Америкадагы президент ким эле? Жанагы аты. Американын президенти предлагать этип атат. Трамп, Трамп. Бул методдучу. Ай, Мержан эже чийбеңиз. Трамп предлагает турабы? Дагы ким предлагать этип атат бул методду? Ричард Брэнсон. Давайте мен жазып кыйналып окулбай эле. Да, Трамп Дональд, туура айтасыз. Рахмат, Максут айым. Трамп Дональд предлагать этип атат. Роберт Киясаки, Ричард Брэнсон. Кыскасы, азыркы учурдагы топ миллиардерлер бул методду предлагать этип атат. Алар эмнени предлагать этип атат? Сенде 1000 доллар бар дейт. 1000 доллар бар дейт. Миллион салба дейт. 1000 доллар, 1000 доллар, 90 000 сом, грубо айтканда. Сенде 90 000 сом бар деп атат. Сен ушуну салып, ушуну менен баштап, 10 000 доллар айлыкка чык деп атат да.
$1000 саласың, $10.000 айлыкка чыгасың. Анан мен муну биринчи жолу укканда эмне носки бизнес ачамбы дедим да. $1000 эмне келет депчи, кандай бизнес болот, эмне носки аламбы, эмне кылам, эмнени ачам депчи. Кийинчерээк мен түшүнүп калдым, бул айтып аткан экен, ушундай сетевой системаны айтып аткан экен. Сен аз сумма менен чоң акчаны таба аласың деп атат. Еще эмне деп атат? Биринчи очередь компаниянын историясына кара дейт. То есть жаңы ачылган компанияларга эле кээ бирлер бар, жаңы ачылыптыр деп эле кире калышат, анан кийин өрттөнүп кетишет, күйүп калат, токтоп калат, болбойт экен деп токтоп калышат. Туурабы? Барбы ошондой? Кээ бирлер ачат, сонун экен, там жөн эле акча салып алып жатсаң эле акча түшөт экен деп. Нереальный нерсе бул. Рано или поздно мындай нерсе токтойт. Кээ бирлер айтат, тиги, ну кыскасы менин айтымча историясын карашыбыз керек биз. Историясы болуш керек бул компаниянын. Чын эле мынча көп жылдан бери тажрыйбасы болуш керек. Экинчиден маркетинги. Маркетинг кээ бирлер бар, маркетинги кыйын болсо дагы тупо ошол жакта сүзүп мен деген иштешим керек. Мен киргем, мен акча табам деп киргем, мен акча табам дейт да. Но урматтуу лидерлер, эмне экен? Андай нерсе болбойт экен. Андай нерсе болбойт экен. Ошондуктан эмне экен? Чыныгы эгер кааласак, мына биз сиздерге бүгүн ушул методду предлагать этип атабыз. Вот мына болгону аз сумма менен $590 менен. $590 бирөөнүн өмүрүн, тагдырын чечип кеткен эмес. Бирок меникин чечип кетти да. Бул жерде лидерлердикин чечип кетти. Азыр көрдүңөр го жана $100.000 деп жазып аткан, $10.000 айлык деп жазып аткан баары лидерлер. Может, кээ бирлери новичоктор да жазып аткан, мен кээ бирлерин билбей тааныбайт экенмин. Но молодцы, жазып аттыңар заточу. Вот ушул адамдар эмне кылып атат? Ушул адамдар, сиздерге мен дагы бир сир айтып коеюн, лидерлер. Ушул адамдардын бардыгы, ушул адамдардын иншалла ушул доходко 100% жете турган адамдар. 100% жетебиз. Бардыгыбыз чыгабыз, бардыгыбыз жетебиз. Жетпей койгон бизде адам боло элек пока что. Бардыгы жетет, бардыгы ушуга чыгабыз. Но дагы бир жолу сиздерге айтып коерум, что бул доходко чыгышты биз сиздерге бүгүн көрсөтүп жатабыз. $590 болгону $490 бал катары кетет. Жана менде 1100 турбайбы? Ошол жерге 490 туруп калат силердики дагы. Анан ай сайын жыйнайсыңар 240, 240, 240 деп. Бир жылда $3370 жыйнайсыздар. Элестеттиңер? Бул жерде эмне экен? Укмуштуудай доход көп, лидерлер. Жанагы бүт айлыктарыңар жаздыңар го. $100.000, $10.000, $20.000 деп жазган айлыктарыңар бүт бардыгы иншалла амин аткарылсын. Аткарылат дагы, мен ишенем. Вот. Анан силерге азыр суроо болуш үчүн, Арген, булундай доходторго кандай чыгабыз? Сен кандай чыктың депчи. Мен лишний башка бирөөнүкүн айтып бере албайм, лидерлер. Мен эмне кылам? Только өзүмдүкүн айтып бере алам. Бул картаны билесиздер. Карта, ар кандай түрү болот. Фокус көрсөтпөйм, коркпой эле койгула. Фокус көргөзбөйм. Вот, мына, караңыздар. Ар кандай карта бар. Мен эмне кылдым? Өзүм $590 тур сатып алдым. $490 балбы катары турат. Андан тышкары, андан тышкары, мен элдерге, досторума айта баштадым. Эң биринчи кимден башташ керек дейт. Эң жакын адамдарга баштагыла. Жакын тууганың чакырдыбы бүгүн? Жармаш. Жакын тууганың айтып атабы кел деп. Карма ошол адамды. Потому что жакын тууганың сага жамандык каалабайт. Мен эмне жаман жер болсо эмне экен? Ата энемди чакырат белем, кайнене кайнатамды чакырат белем, туугандарды чакырат белем. Но эмне кылдык? Биз алардын бардыгын чакырып туруп көрсөтүп атабыз. Биз эмне кылып атабыз? Картаны күн сайын ачып атабыз. Күн сайын. Вот мына бир картаны ачтым, бир презентация кылдым деген сөз. Экинчи картаны ачтым, экинчи презентация кылдым деген сөз. Карачы, экинчиден эле туз чыгып кетти что-то. Молодцы. Туз чыкты, все. Ушул адам меники. Но карагыла, 8 чыгып калды. Мен буга капа болбойм. Мен эмне кылам? Ал мага отказ берди.
Ал мага отказ берген жок, ал өзүнө отказ берди. Следующий дейм. Эмне кылам? Картаны ачам кайра. Картаны ачам. Карта толтура. Бул карта түгөнүп калсачы, кийинки картаны ачам. Но кыскасы, лидерлер, айтып коерум дегеним сиздерге. Иншалла ушул жактан эмне экен? Төрт туз чыгат по-любому. Мен билем да. Анысы кандай? Кирген адамдар по-любому адам табасыздар. Но эки адам менен, болгону эки адам менен сиздер 20 статуска чыгып койсоңуздар болот. Болгону эки адам менен 20 статуска чыгып кое аласыздар. Эки адам. Эки адам. Элестеткиле. А 20 статуска чыкканда эмне болот? Келиңиздер көрсөтүп коеюн. Мына. Көрүнүп атат, пассивный доход дейт. Пассивный доход дейт. Азыр. Мына караңыздар, Black Royal деген статус экен. Black Royal. Эки адам менен, эки лидер менен ушуга чыгып койсоңуз болот. Күнүмкү доход 15 000 доллар. Ежедневный доход дейт, эң түбүн карагыла 15 000 доллар дейт. Ежемесячный доход эң түбүн карагыла 450 000 доллар. Ушуга эки адам менен жетсе болот. Эки адам менен. Анан бизде көбүнчө ситуациялар болот. Бир лидер өсүп келе жатса, ага жол бербей, өспөй эле кое тур, менден ашып кетпе, же болбосо мен өтүп кетейин, андан кийин сен өт деп ушундай иши тар адамдар да көп, аз эмес. Тем более бизде туурабы ушундай болбошубуз керек экен, потому что менин целим 20 статус. 20 статуста 58 000 болгон адам керек экен. Сол жагында 58 000, оң жагында 58 000. Но ошонун экөөсү меники болсо болду. Калганы эмне экен? Команда бирин бирин чакыргандар. Бирин бирин чакыргандар. Болду. Ошон үчүн мен эмне кылышым керек? Бир команданы, эки команданы тең эмне кылышым керек? Кое беришим керек дагы, 58 000ге кеттик келе дешим керек. Болду. Мен менен до концамын деген адамдар менен иштейбиз. Биз менен до конца деген адамдарды эмне экен? Ийгиликке, айлыктарга чыгарабыз. Биз менен до конца дегендерди мондай доходторго чыгарабыз, урматтуу лидерлер. Караңыздар, так, бизнес for home. Ой, Нуриза башкылап салган экен да. Так, караңыздар. Бул жерде көрдүңүздөр, могул айлыктар в месяц. Ада Кабальера деген айына 1 200 000 доллар айлык табат экен. Элестеткиле, айына сетевой маркетингде 1 200 000 доллар табат экен. Демек, эмне кылышыбыз керек экен? Биздин максат 1 500 000 доллар табуу. Иншалла. 1,5 миллион доллар табышыбыз керек, демек. Так, карагыла, экинчи орундагы 700 000 доллар табат экен ай сайын. Хилда Ориан 680 000 доллар табат экен. Карагыла. Көрдүңөрбү? И бул жерде ушул доходдор бар. Мындан да көп акча таап коюшубуз ыктымал. Жасай алабыз. И эң өкүнүчтүүсү, кыргыздардан бир да адам жок экен. Кыргыздардан бир да адамды көргөн жокмун. Вообще, элестеткиле. Вот. И ушул жерге, журналга эмне экен, смело ушул сайтка иншалла чыгат экенбиз. Баарыбыз. Эң башкысы 1 200 000 доллар ай сайын экен. Демек, биз спокойно жетет экенбиз деген сөз. Каралачы, 200 000 доллар ай сайын тапкандар канча? 198 000 табат экен бирөө 190 000. Карагылачы, ай сайын табат экен. То есть миллиондор ушул жакта экен. Миллиондор демек бизде бар экен. Кеттик эле ушул журналга чыгабыз. Кеттик эле ушул чын эле жөн эле айтып койбостон, силер жана 100 000 доллар айлык, 200 000 сом, 100 000 сом дедиңер да, ошону жөн эле айтып койбостон кеттик эле ошолорго жетебиз. Кеттик эле. А жетиш үчүн эмне кылыш керек? Первую очередь биздин командага кошулушуңуздар керек. Биз менен болушуңуздар керек. Биз менен болсоңуздар, иншалла бардыгына жетебиз. Мына Салтанат айым жазып атат. Вообще сонун бизнес форхомду кыргыздар толтурабы дейт. Толтурушубуз керек. Толтуруп туруп башкаларга бербешибиз керек деп койбойм. Эмне, биз эч бирөөдөн кем эмеспиз. Эч бирөөдөн кем эмеспиз. Бирок бир да кыргызды ошол жер миллионерлердин арасына тапкан жокмун. Кеттик эле. Демек, эмне экен? Ал жерден таппасак, демек чын эле биз туура эмес иштеп жүргөнбүз.
до конца иштеген эмеспиз, бир нерсени кармап туруп. Бул жерден мен сиздерге айтарым, давайте кеттик келе до конца иштейбиз. Ушуну до конца